Ардактуу телекөрүүчүм, кутмандуу кешиңиздер менен КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору старт алмакчы. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Билесизби, өтүп бара жаткан 2020-жыл пандемия, коронавирус, COVID-19 деп ар бирибиздин эсибизди оодарды. Ошол учурда чыныгы баалуулукту, чыныгы жашоодогу эң негизги маселе бул үй бүлө экендигин, аны барктап, аны сыйлап, жаныбызда жүргөн ата-энебиз, бир туугандарыбызга маани берүүнү ар бир көрөрманым түшүндү окшойт. Кош келиңиздер теледолбоорунун максаты да мына ушунда. Ар бир үй бүлөнүн кадыр баркын жана ошондой эле үй бүлөдөгү салт санаасын сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда ар бир көрөрманыбызды экрандан көрүүгө даярбыз. Кызматыңыздарда Айзада Чамгыр Чибе болмокчу. Анда эмесе ар бир көрөрманыбызды экрандын жанына кош келиңиздер деп айтабыз. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү каарманыбыз ким деп турган болсоңуздар, мен тезинен сиздерге жооп берейин. Бүгүнкү кече өзгөчө позитивдүү болот. Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген артисти, 2 уул, 1 кыздын энеси, 5 неберенин бактылуу чоң апасы жана тайенеси, биз сүйгөн сиздер урматтаган Алина Жетигенова бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу коногу. Тосуп алалы. Алинайым, келиңиз. Ар дайым жаш, ар дайым сулуу, ошол эле бойдонсуз. Биздин программабызга кош келиңиз. Суроо, жаныңыздагы жолдошуңуз кайда? Кутман кечиңиздер менен. Мен жолдошум ал биринчиден эми жумуштан бошой албай калды. Экинчиден болсо өзү ушундай эфирге түшкөндү же интернетке чыкканды өзү мындай каалабайт да. Анан 30 жыл мурун менин кыздын сыры деген ырыма клип тартылганда ошол жерде башкы каарманды арандан суранып атып ойнотконбуз. Бирөө өзү юрист. Азыр көрөрмандардын баардыгы кыздын сыры ырыңызды издеп YouTube'дан жолдошум дагы бир ирет карап коелучу деп атса керек. Мүмкүн. Анан ал ошо келе албай калды. Бирок балдарым бир туугандарыңыз менен келдиңиз. Аябай кубанычтабыз. Анда эмесе биздин төрүбүзгө кош келипсиз деп сизди узатууга уруксаат этиңиз. Алинайым, келиңиз. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Токсонунчу жылдары Алина Жетигенованын ырың кошо ырдабаган, үнү сүйүп калбаган адам калган эмес. Сапаттуу эмгектердин, өнөрү өргө чапкандардын доорунда Алина Жетигенова кыйындардын алдынан орун тапкан. Анын кыздын сыры, көйрөң жигит хиттери легендага айланып, бүгүнкү күнү да экинчи дем алып жашап келет. Ал эми жылдар агым менен сулуулугу, назиктиги күчөп эле барган кыргыздын ырчы айымы Алина Жетигенованын үй бүлөсүн кеп кылсак, өз сүйүүсү менен эжебиздин ажарына ажар кошкон бул анын жолдошу Эржан. Алина Жетигенова Карабалданын кызы болсо, Эржан байкебиз калаабыздын дал өзүндө чоңоюп өскөн. Бүгүнкү күндө юрист кесибин аркалап келет. Жылдызы боюнча балык, ал эми Алина Жетигенова чаян. Сүйүшкөн түгөйлөр өмүр бою түгөл болууну каалап баш кошуп үйлөнгөн жыл 1989 жылы. Ошондон тарта жашоонун муздагынан, ысыгынан бирин-бирин калкалап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, бүтүн булатып келе жатышканына 31 жылдын жүзү болду. Узак жана бактылуу үй бүлөлүк саякатта 3 балалуу болушкан. Чыгармачылыкка аралашып, эл оозуна алынып, төбөсү көрүнүп калган Азиз менен Азеля жана кенжеси Алтынбек. Бүгүнкү күндө үчөө тең түтүн булатып, өздөрү ата-эне, ошентип Алина Жетигенова тайэне, чоң эне, Эржан байкебиз таята чоң ата статусуна ээ болушкан. Эми балдар неберелер чогулган жер базар болуп, үй бүлөгө кеңейген. Ал эми алдыңкы пландар, балдарды чоңойттук, эми Эржан экөөбүз өзүбүзгө көңүл буруп, эл жер кыдырсак дейбиз. Бирок турмуш тиричилик деп атып, өз жайлообузга жетпей жүрөбүз дейт Алина Жетигенова. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе программабызды баштайлы. Сөз кезеги Алинайым сизде болсун. Бүгүнкү күндө столдун үстүндө кимдер отурат? Тааныштыра кеттиңиз ар бирин жакындан. Саламатсыздарбы? Мен жанымда жандарым бар. Менин бир туугандарым, балдарым бар. Алтын сиңдилермен баштасам, менден кийинки сиңдим Назгүл, эмгекчил, мээримдүү, ушундай сонун сиңдим бар Назгүл. Анан кийин Назира дагы кыргыз элинин эрки кызы, таланттуу, куудул, ар жактан аябай жакшы тааныйбыз. Андан кийин Наргиза эң кичүүбүз, эркебиз, сүйүктүүбүз.
Наргиза. Биз 4 бир тууганбыз. Бул жакта болсо менин улум, тунум, сыймыгым Азиз. Кош келипсиз. Келинчеги Алина. Кош келиңиз. Менин мына 8 жылдан бери чогуу бир үй бүлөдө жашайбыз. Кызым болуп калды. Андан кийинки кызым дагы бир таланттуу, бардык мен ушу сыймыктанам. Таланттан тышкары дагы ушунчалык бир мээримдүү эне, 3 баланын энеси болду, сүйүктүү жар, бардык жагын тегиз алып кеткенине мен сыймыктанып, ушундай алтын кыздуу болгонума Азел деген кызым. Кош келипсиз. Андан кийин Султан. Андан кийинки отургандан бардыгы менин алтында болгон неберелерим Али, Айлин, Жаник, Темирлан. Андан кийин менин уулум кичүү эркем Алтынбек, биздин үйдүн дагы бир таянар тообуз деп айтсам болот. Алтынбек, анан кийин келинчеги Гүлжан. Булар жаңы эле үйлөнүшүп, той беришип, азыр аябай бизди кубандырып жаңы үй бүлө болушту. Бардыңыздарды кош келиңиздер, теле долбооруна кош келиңиздер дейбиз. Албетте бүгүнкү үй бүлөлүк долбоор баягы бардыгыбыз кыргыз элдеги бири-бирибиздин үйүбүзгө барып шерин ойногонду жакшы көрөбүз, чай ичкенди аябай жакшы көрөт эмеспизби? Ошол себептерден кадимкидей эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө отургандай эле отура берсеңиздер болот. Сиздин жаныңызда Назгүл айым отурат. Сизден кийинки эле сиңдигиңиз экен. Микрофонду узатсак, Назгүл айым, эжекеңиз жөнүндө, эжекеңиздин үй бүлөсү жөнүндө, чыгармачыл инсан катары бүткүл Кыргызстан албетте билебиз, кандай ырдайт. Анан сахнадан тышкары кандай айым, үйүндө кандай эне, балдарына кандай тайыне? Апчем Алина эң жакшы чоң апа, тайыне, үй бүлөдө мындай кандай десем, калкалап баарын ушундай кучагына жайып күтүп алып, неберелери барса да аябай жакшы карайт неберелерине. Сиз эмнеге чыгармачылыкты тандабай калдыңыз? Апчем көп эле сүйрөдү мени, комуз үйрөттү, байкем гитара үйрөттү. Анча-мынча үйрөндүм, бирок до конца эметкен жокмун да. Баягы эже болгондуктан кээде какыс кукус кылып койчу беле жаш кезиңизде? Жок, андай жок болчу. Назира экөөбүз эле кичине анча-мынча. Назира эже сизди какыс кукус кылып койчу го дейм го, Назира комментарий бере кетпейсизби? Бизде апчем кичикейибизде экөөбүз аябай эме уда өсүп калгандан кийин көп мушташып калдык да. Наргиза болсо бул 5 жаш кичүү, экөөбүз 2 жаш. Анан экөөбүз кечке мушташабыз, анан бир күнү апчем сурап атпай. Апабыз Назгүлдү аяп, бул көбүнчө кичикейинде ооруйт, жоош болчу да. Анан муну аяй берип дагы мени көбүрөөк уруп коет да. Эмнеге мени көп урасың, Назгүлдү аз урасың десе, анан кийин башка метод койтуп алды, экөөбүз чачыбызды карап сүйүштүрүп койчу дегенде кийин чогойгондо апчем сурап атпай, ошондо сүйүштүргөндө башыңар ооручу элечи экеңер дейт. Ооруган ирунда ожидание жаман болду. Күтүп турган жаман болду да, качан сүйүшөбүз депчи. Жакшы. Чыгармачыл, сиз үй бүлөдө дагы чыгармачылыкта да чогуу көп жүрөт эмессизби? Чыгармачылыктагы Алина Жетигенова кандай? Чыгармачылыктан тышкары үй бүлөсүндөгү Алина Жетигенованын айырмасы барбы? Асман менен жердей. Мисалы, азыр Назгүлө дагы толугу менен жооп бербей калбады. Кичинекейинде мени апчем барчы деп мени жолотпочу, бар сен артист болбойсуң депчи, Назгүлдү артист кылам деп. Анда Азиз кичинекей болчу, Назгүл Азизди багып, апчем ырдаганда сахнанын артында көтөрүп, мен болсо бейбаш кылып эле ары бери жүрөм, мен да чыгайынчы десе. Анан эшикти бекитип алып, мени эшикке кубалап чыкчу да, Назгүлдү отургузуп алган, комуз ойнотчу да. Мен терезеден чыгып алып турган Алина жинди, Назгүл жинди. Экөөнүн тилди алып каччым да, мени да үйрөттү, сиз артист болбойсуң деп, мени вообще жолотпочу. Назгүлдү съемкаларга алып барып, ырдатып, аябай эле коостоп, боеп, кийинтип эле экөө да окшошуп кетишет да. Ичиңизде кириңизди айтып алдыңыз. Ооба. Азыр учурдан пайдаланып туруп. Анан апчем эми сахнада, мисалы, бул эми мактаныч эмес, ошол убакта
көптөгөн топ болуп Динара Акулова, Айчүрек Иманалиева, Алина Жетигенова деп Бекборбиев ушундай Асил Турдалиеванын топтору болгон. Түтү Кудайга шүгүр биздин топ азырга чейин келатат. Аякта Мирлан, Фарида, мен, Нурлан, Азиз ушу бешөөбүз чогуу группадагыдай иштечүбүз, бирок ошондо апчем бул сөзүңүзгө аралжын Мирлан Жетигенов сиздердин тууганыңыздар болуп кетеби же? Эмне болуп кетти? Неге бүгүн келген жок? Отставкага кетип калдыбы? Строну бияка Алина айым, сиз жака буруп атат окшойт, суроого жооп берип койсоңуз. Байкемдин баласы. Ошондуктан анан бул толук жооп бербей Бир атпайбы. тууган байкеңиздин баласы. Эмнеге уюң болуп кетти азырчы? жок эмени Башка жакта чоңоюп калган да башка жакта ошончон. чоңойгон да, апчем да башка жакта чоңойгон да. Анан кийин бизге ушул строо бергенде Сиз жооп бербей эле туура жагына буруп коет экенсиз да. ар ким сүйлөй турган сөз бар да. Анан тиги апчем болсо мисалы гастролдо жүргөндө Азиз менин балам, Назира менин бир тууган сиңдим деп бизди мынтип калкалап, башкаларды мынтип өлбөйт, баарыбызга бир тең карачы да. Анан мен болсо группада жүргөндө на всякий случай деп койчу группада. Запаста турат, э? Запаста. Например, кассада билет саткан киши жок болсо кассага отурам, входдо киши контролер жок болсо контролер болом. Водитель жок болсо водитель, аппарат ташыган киши жок болсо аппарат ташыйм, афиша илем, ушундай, короче, на всякий случай. Анан кээ бирде ыйлай берчүм да, эмне мен бир тууганымсың, мага болушпайсың да, эмет десе, мага баарыңар бир теңсиңер деп коет эле да. Анан гастролдо ошо баарыбызга бирдей мамиле кылчу, ошонусу менен азыр биздеги группада иштеп кеткендер ошону жездемди дагы, апчемди да ошонусу менен сыйлайт да, мынтип бир тууган деп өлгөн эмес. Үйдөн болсо албетте биринчи очередь өзүнүн үй бүлөсүн биринчи карайт. Анан кийин карайт дебесизби? Анан экинчи очередь биз бир туугандарды. туугандар да. Ошо эне катары мисалы мактаныч эмес, апчемди кудагыйлар, кайнына кайнатасы, кайын журту аябай мындай сыйлап жакшы көрүп, апчемди келин катары, эне катары көп энелерге, көп келиндерге, көп абысындарга үлгү болсо, жакшы үлгү болот. Эже катары бизге дагы аябай жакшы үлгү. Сиздин мамилеңиз Мирлан Жетигенов менен вуу деп ойлоп кеттим да, ушундай. Жок. Теги азыр Назира мени ушундай эмне башкалардан жакшы көрбөсүң деп мен чынында баарына тегиз караган жакшы көрөм да. Анан концерт бергенде көбүнчө сага караганда Назгүл менен Наргиза тили угуп калчу. Ошол себептерден мүмкүн көңүл Жок, андай эмес, эми жумуштарды бөлүштүрүп бересиң да, анан кийин Наргиза менен жоопкерчиликсиз мамиле жасайт экен да, демек, э? жоопкерчилик баардыгы сонун жоопкерчиликтүү мамиле кылышат. Анан Наргизаны эстеп кеттим да, тиги Нурлангабы, Мирлангабы, сен азыр каякта жүрөсүң десе, мен жанымда болчу да. Анан концерт болганда мен азыр мага көп чалбагыла, мен горячий точкада жүрөм деп. Жок, апчемдин концерт бергенде Жанында жүргөнүн айтып аткан экен да. Аябай эң коркунучтуу эме да. Эң тил аябай концерт учурунда аябай ответственность катуу болуп, анан бизге ар кайсы жумушту бөлүп берет. Анан мага чалды да. Машинең бар э сен дейт, анан мындай тамашалап, анан чукуп сүйлөйт да. Анан ооба десе, машинең бар, мага жардам керек деп мындай сурабай эле койсоңор жарашат э силерге. Машина менен таксовать эткиле, жакка бияка барып таксовать этпейсиңер деп ушинтип тийишет да. А эмне болду десе, мага керек жардам десе, филармониянын артына келип калат. Мирлан, мен, Нурлан, Наргиза, Назгүл баарыбыз барып калдык да. Азиз, сен жанында жүргөнсүң. Анан 3 машина катарынан турат да, же эчтепке да айтпайт да, монтип коркутуп алып, Наргизаны ээрчитип алып кетип калды да. Апа, биз мен филармониянын артында ушинтип тура беребизби деп турсак. Бирок да Нурлан эмеге радиолорго эмени жарнаманы берип кел дептир да. Анан мен радиого жете электе башка эме заданияны берип атат дейт.
Я же еще не успел туда доехать, мне что, разорваться? Порвись, зарвись. Шпагат, на шпагат сядь. Да, біз барыс обсуждать етіп байлық. Блин, апчем концерт бергенде апасты жанында жүргенде башы. Тарви деп. Бұл айтат па, сілер ештем көмесілер, нар жақта жүру. Мен жанында горячий точкада жүрдім. Алина айымды сыртқы келбетінен өтө назик, андай емес деп ойлойсуң, бирок чындыгы ички жан дүйнөсүн азыр ачык мындай эле айтып берип койдуңуздар окшойт, э? Горячий точка. Горячий точка турат. Любой не илятат. Наргиз айым, горячий точка жөнүндө айтып бериңизчи. Назгүл азыр айтат па, жана айттым го анаконда деп. Наргиз айым, айтып бериңизчи. Көрсө сиз дагы чыгармачылыкта чогуу жанында жүрүп, баягы жардамдашып калган экенсиз. Горячий точкада кандай кызмат кылчуңуз эле? Урушуп калган учурлар болду эле, таарынышып болду, жардам бербейм болду деп. Жок, андай деле коркунучтуу эмес, сырттагыларга, конечно. А жанында жүргөндө буларды жөн эле баягы коркутуу Энетиңди айтып койчу экенсиз да? Анткени жанында мен эле чуркап жүрөм да. А булар жакта болуп калып, биякта сырттуу иштерин бүтүрүп жүрүшөт. А жанында мен болом. Ана ошон үчүн айткам да эми. Силер эчтеке эмес, мен жүрөм го Жанында деп, э? Сиз деле чыгармачылыкка жакын экенсиз. Эфирден тышкары аябай баягы шайыр, күлдүрүп сүйлөп, мындай чымчып сүйлөп деген каныңыздарда бар окшойт. Сахнага чыгуу оюңузда жокпу? Жок. Мурда бар болчу, азыр жок. Азыр жок, Азыр э? үй бүлө Азыр эмне менен алектенесиз? Үй бүлө, үй окат эле. Жакшы. Азыр ушул теманы Ошпозордо иштейт. Базарга келген. Алина айым, сизди аябай айтышат, келиндерин ушунчалык бир кыздай көргөн кайнене депчи. Мен ушул нерсени баягы угуп келем, бирок келиндериңизден уккум келет да. Алина айым чындыгында эле келиндерине кандай мамиле жасайт? Мамилеси жумшакпы, жумшак эмеспи? Мама, она сама мягкая, чуткая, очень нежная, заботливая. Она с очень большим любящим сердцем, могу так сказать. Маму люблю как свою маму. И у нас отношения, то есть я к маме отношусь как дочка. Могу и покапризничать, могу и эркелеп мам. Ну и как невестка тоже. 5 айдан бери сиздердин үйүңүздөрдө бөлө болуп жүргөн келиңизден сурагым келип турат. Сизде кандай кайнене болду экен деп, э? Мамамды бийлеп жүргөн кезде эле 8 жыл мурун эле тааныгам. То есть ошондон бери эле мамам артында бийлеп эмет келчүмүн. Жаңы келин болуп келгенде такыр келиндей мамиле эмес, наоборот кыздай мамиле кылды. Жада калса жолдошум эмес, мага көбүрөөк кызындай кылып, мээримин төгүп, аябай жардамдашып, буга чейинки бүгүнкү күнгө чейин аябай жардам берип келет. Бир аз эле жөтөлсөк сразу дарап келип берип, отургуза калып, эчтеке кылбай өзүм кылам деп, наоборот аябай жардам берет. Микрофонду Азиз мырзага узаткым келип турат, анткени сизди Алина Жетигенованын баласы катары эмес, өзүңүздү ырчы катары дагы ырдап келгенсиз. Бүгүнкү күндө эмнеге чыгармачылыкты токтотуп салдыңыз же сахнага чыкпайм деп чечтиңизби? Саламатсыздарбы? Албетте баягы бир учур болот экен. Кандай ким айтты эле, Актанбайка айтып кеткендей, ар бир ырчыда бир антракт болот депчи. Мен оюмча ошол болуп атат окшойт, анткени башында чын эле ой бар болчу. Мындай башка жумушта калек болуп кылайын деп, бирок эми баягы канча жыл өтүп, баары бир сезеткенсиң, билеткенсиң, ушул жакта жүргөндөн кийин өмүр бою баягы бир такшалып ушул жумушту эле буйруса эми бир 4-5 жылдай болуп калды ырдабай калганыбызга. Узак контракт болуп кеткен жокпу сизде? Узак контракт болуп атат, анткени ошо азыр. Негизи контракттар 30 мүнөттүк эле болчу эле. Буюрса бүтүп калдык го деп ойлойм, контракт. Буюрса ошо алдыда ойлор бар. Албетте. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
Алардын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ар бир көрөрманыбызга эфирден болсо дагы кош келиңиздер деп айтууга даярбыз. Эфирибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова жана анын үй бүлөсү, жакындары, туугандары. Эки уул, бир кыздын энесисиз. Кызыңыз дагы мына ошол жерде 3 баланын апасы экен. Жаңы эле айтып өттү, чыгармачылыктан алыстап кетти деп. Буга үй бүлө себепкер болду окшойт, э? Ооба, үй саламатсыздарбы? Ооба, үй бүлөлүк болгон чында кичине кыйынчылык болду. Бирок азыр уже көнүп калдым. Анткени уже 9 жылдан бери үй бүлөлүк эмеге кирдим. Ошо чыгармачылыкка бул уже азыр 3-чү кызым кичине өзүнө өнүгүп келгенде кирем, буйруса. Бийди сагындыңыз болуш керек, э? Сизди мисалы Мирбек Атабеков өңдүү биздин чоң ырчы өкүлдөрдүн артында бийлеп жүргөнүңүздү көрчүбүз. Бий тармагында аябай таланттуу инсан экениңизди билебиз. Анан эми жан дүйнө баары бир бий деп турса керек да. Бийди ооба аябай сагындым, билем, бийлеп жүргөм, билем. Дагы да билем. Дагы билем. 50-гө чыкканда да билем. Жакшы экен. Апаңыздын эң жакшы көргөн тамагы? Кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Картошка. Картошка, кып-кызыл жареная картошка. Аябай жакшы көрөм ошону. Жакшы. Султан мырза, сизди бийчи катары билчүмүн, бирок мен үчүн бүгүн өтө мындай ачылыш болду. Алина Жетигенованын бир тууган сиңдисинин баласы дегенде мен деп көпчүлүк көрөрмандарга деле мына ушундай ачык маалымат жок болсо керек. Анан кандай экен чыгармачыл инсандын үй бүлөсүндө төрөлүш, сиздин апаңыз деле мындай чымындары, чиркейлери бар болуш керек, э? Бир аз кошумча кылып койсом болобу? Султан жалаң эле Назгүлдүн баласы эмес да, ушу төртөөбүздүн балабыз. Анткени төртөөбүз тең мамасындай еркелетип, талашып чоңойгон бала да, аябай бир сүйүүгө эркелиги көздөн көрүнүп турат эле. Мындай бир бардыгы уялбаңыз деп үй менен жакшы көрүп чоңойткон эрке уулубуз. Мен Алина эпчеме кошулуп кетейин. Сөздөрүнө кошулам. Төртөө тең мен жакын энелерим болот. Аябай сыймыктанам. Что ушул үй бүлөдө өсүп калганыма, чоңоюп калганыма баарына рахмат айтмакмын. Балдарыңыздын темасын улай эле неберелерге жеткенге чейин эки уул, бир кызыңыз бар экен. Бир уулуңуз менин оң тарабымда отурат. Байкашымча кыска сөздүү, чыгармачылыктан алыс инсан окшойт, э? Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыкта сиз ырдайсызбы, бийлейсизби? Саламатсызбы. Өзүмчө кыска эле айтып берейин. Чыгармачылыктан такыр жок. Мамам айткан байкем менен эжемде өзүчө таланты бар болсо, мен такыр эчтеке да жокмун. Бийлебейм, ырдабайм. Атаңызды тарткансызбы, э? Мүмкүн. Өтө серьезный жумуш иштейт окшойсуз, э? Асма сүйлөп Келечектеги депутат. Анда эл өкүлдөрү болсо башкача суроолордон берели, э? Кыргызстанды өнүктүрүүгө кандай программа иштеп жатасыз? Келерки шайлоолордо сиздин жүзүңүздү көрө алабызбы же көрө албайбызбы деп. Агитацияда болсо баардыгы даяр экен, э? Ырчы бул жакта алып баруучусу дагы бар, бийчиси дагы бар. Айта кетиңизчи, негизи эле мына ушундай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенованын баласы экенин билгенде элдер өзгөрүп кетеби мындай, же сиздин Алина Жетигенованын баласысыңбы деп сурагандар көп болуш керек, э, мындай кызы? Көп, дагы деле көп. Бүт мамам тааныштар деле болуп калса, мамам деле сурайт. Буда сиздин баласыңарбы депчи. Менде деле көп эме болгон. Билбейт да, мен көп жерге чыкпайм, эметпейм. Байкем эжемде го бар эле. Мени көп билишпейт. Мен деле айтышат.
өзүмдүн кыз эмессиңби деп багып алышкан болуш керек деп багып алышкан деп да ойлошот бир эле Азиз байкем бар деп элечи айкыбызда көп мага деле кызык болчу мисалы мен сиздин уулуңузду кызыңызды билчүмүн бирок уулуңуз 2 уулу бар десе ырчыбы же ырчы эмеспи депчи мисалы азыр көрөрмандар деле бир сыйра көрүп кесиптештериңиз көрсө деле Алтынбек көрсө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенованын баласы турбайбы деп сизге мамилеси дагы өзгөрүп калат болуш керек. Анан бир туугандар арасында Азиз мырза сизде мындай ортосунда талаштар болуп калчу беле, мындай кандай учурлар болгон, пикир келишпестиктер Азиз мырза кээде сизди кокуска кыз кылып койчу беле? Бизде ортобузда эми бир тууганда негизи эле андай болушка мен каршымын. Бир нерсе болсо баарыбыз мындай воспитаниябыз негизинен эле каршы. Биз конфликтке даже ойдо деле жок. Буюрса андай эчтеке боло элек. Мына балаларды деле байкем эжемдер өздөрү воспитание берип, анчалык эметпейт. Буларда деле мен билем, ортосунда эчтеке мындай конфликт болгон. Конфликт эчтеке даже жакын жерде деле болбойт деп мен ойлойм. Бир эле жолу энциклопедия китап менен көзүмө жегем. Анда мага шоколад. Ошону байкабай. Кичик экөөнүн ортосу 6 жаш кичүү да, анан кийин кара десең эле ойногусу келип, анан ошо бир энциклопедия деген чоң китеп менен мындай бир тийгиз алган экен. Ошону өмүр бою Жок, ыргытып урган да көзгө. Мен Алишкадан кичүү болчу. Такырлай кичинекей болчу. Еще эме бар бизде лорд деген итиз бар. Ошондон да Алтынбек экөөбүз эмесин тамагын алып акыры төшөктүн ичине кирип алып жашын алып жечик тамагымды. Жок, ал мындай баягы магазинден сатып келгенсиң, анан кооста кызыл жашыл болчу. Анан ошону попробовать этип көрүшүптүр да, анан буга тийбегиле деп анан кичинекейинде. Кирешки болчу да, кирешки жок болчу биз. Ошол учурда кирешки Биз жакын, аябай жакынбыз негизи. Буларыбыз Азиз байкем, мен Алтынбек. Эмес. Дамы эмнеге окшош эле ошол кирешкин. Так кирешкин өзү эле болчу. Мен до сих пор билем. Азыр кээде ошол кирешкини сагынып бала кезиңизде эстеп кайра сатып алып деген учурлар болот. Баягы алгам жытап кайра алып. Келинчегиңизде бекитип мындайчы кирешкини бияка салып кой. Келинчегиңиз эми түшүндү окшойт сизге. Тууган күндө кирешки менен торт жасап берсеңиз болот экен. Жакшы. Торт демекчи, келиним, кичүү келиним торт анан момундай бир печеньяларды, эмелерди ошо магазинден дагы артык кылып жасайт экен. Биздин үй бүлө азыр тим эле таттуулардыга ошондой малынып эле жыргап эле жакшы ошо убакыттан пайдаланып айтып алайын деп мактанып. Мына ошол үй бүлөлүк программа болгондуктан Алина айым сизди бул жерде жолдошуңуз менен биргеликте көргүбүз келген. Анан жолдошуңуз жөнүндө дагы азыр кеп кылбасак болбойт. А киши эмне менен алектенет, анан чыгармачылыгыңызды канчалык деңгээлде колдоду, үй бүлө менен чыгармачылыкты бир алып кетсе болот бекен деген суроолор бар. Рахмат, бизге уже 30 жылга жакын менин чыгармачылыгым аябай чоң жөлөк болгон, чоң спонсорум десем деле болот да, моралдык жактан, баардык жактан колдоо көрсөткөн киши ошол да. Эгерде ал киши жок ырдабайсың десе, мүмкүн ырдабай калмакмын. Анан бирок кайын журтум дагы, кайнене кайнатам дагы эч качан мындай тескерисинче жок, сен ырдашың керек, жакшы момундай ырларды ырда, момундай костюмдарды кийип эме кылсаң, жаңыр менен чыгып калсам, аябай мындай бир толкунданып угуп, сын жагын айтып, жакшы жагын ишип жөлөк болгон жагынан ушу жолдошум деп айтам да. Анан кийин андан тышкары дагы ушул убакка чейин группа бар. Биздин группабыз 25-26 жыл болду, 27 жыл болду. Ошол группадагы балдардын баардыгы көбүнчөсү ушу жолдошумдун жакшылыгын көп айтышат дагы, жакшы көрүшөт. Муну Назира, өзгөчө Назира аябай жакшы көрөт. Алина айым, жолдошуңуздун кайсыл сапаты сизге жагат жана жакпаган мүнөзү? Жакпаган бияка келбей койгон. Бул эми өзү айбагандай мындай бир кандай десем, лидер катары жүрөт да дайыма. Анан тууган
туугандарды дагы баардыгын тегиздеп мен көп нерсени мындай билбей калсам, мисалы эми кандай десем, салт жактарданчы ошолорду дагы баарын тегиздеп адашпай баарын эме кылат да. Мисалы кайненесине кайсы кандай алып коюш керек, атасына кандай, апасына кандай эме кылыш керек, кайсы тууган эмелер, тойлор болобу, жакшылык жамандыктарда дагы мындай бир лидер катары жүргөнү мага жагат да. Мындай ошондой сапаты бар. Эми жолдошуңузду эми баарыбыз билгендей эле сизди кызганса керек, бирок сиз жолдошуңузду кызганган учурлар болобу? Азыркыга чейин дагы деле кызганасызбы? Ошо жана айтып өттүм, бул 30 жылдын ичинде сүйүү болгондон кийин кызганыч сөзсүз болот экен да. Ансыз анда сүйүү болбой калабы деп да ойлойм. Сүйсөң анан кызганасың. Эгерде сага ал эгерде мындай бир анчалык деле сага эмеси жок, кызыгы жок болсо, анда кызганбайсың да туура. Андыктан кызгануу болот, бирок андан бери бири-бирибизге уже эметип койдук, кандай десем, доказывать этип койдук. Анан андай азайган ишеним бекем болуп калган деп ойлойм да азырчы. Демек сүйүү болгон жерде сиздин пикириңиз боюнча сөзсүз кызгануу болуш керек, ооба. Жакшы. Бул дагы бизди көрүп жаткан бойдок кыздарга, бойдок мырзаларга кандайдыр бир сабак болуп кетти окшойт. Анткени маданият өкүлдөрү сүйлөгөн сөздү биз ар дайым бийик коебуз. Ошол себептерден элибизде ар дайым үй бүлөлүк баалуулуктар бийик болсун деген максатты дагы мына ушул долбоор алып жүрөт. Алина айым, айта кетсеңиз, азыркы учурда идеалдуу үй бүлөнүн силуэтин түзүү үчүн сиз тараптан кандай бир жакшы кеңештерди айта кетет элесиз? Азыр жаштар көрүп атат сизди, мисалы, үй бүлөдө канча жылдан бери жолдошуңуз менен жашап келе жатасыз? Мисалы, тажрыйбалуу инсан катары биздин жаштарга кандай кайрылуу жасап кетет элеңиз? Эми үй бүлө биринчиден баягы үй бүлөңдө мындай сүйүү жашаса, ошол бакыт майрам ошол болот экен да. Сүйүү эми баягы кенен айтылганда жолдошуңа болгон сүйүү, балдарыңа болгон сүйүү, үйдүн ичинде мындай чынчыл болуш керек. Мындай балдарыңды чындап сүйүшүң керек, жолдошуңду дагы ошондой мамиле үйдө жашаса, ошондой бир кандай десем, биздин үй бүлөдө мындай келин, кайнене деп мындай коркуу же болбосо бир көрө албастык, ушуларды жок кылганга аябай аракет кылабыз да. Мындай бири-бирибизге жан дилибиз менен жакшы мамиле кылгангачы. Ошонун баары неберелерге өтөт экен, балдарга өтөт экен. Неберелерде дагы дайыма мындай бир сүйүүгө сугарып чоңойтсоң, булар да башкача болуп чоңоюшат экен. Анан ошондой гармония үйдүн ичинде мындай дайыма болуш керек да, бири-бирине болгон. Эң биринчи ушу сүйүү болуш керек. Анан эч качан мындай алдабай балдарды урушуп, же болбосо бирдемеден кем калтырып, бирөөнү бөлүп, бирөөнү алды, мындай бир эме кылбай, баарына тегиз мамиле кылып, бизде үйдө ошого көнгөнбүз да баарыбыз бири-бирибизди. Мындай бул кайнатам, анан кайненем, анан келиним, анан ал алып келмейинче отура бермей дебей, үйдүн ичинде баарыбыз бири-бирибизге болгон түшүнүү мамилеси, бир туугандык, бир кишидей баарыбыз бири-бирибизди жакшы көргөндүк бар деп ойлойм да. Мен сизден бир нерсени сурагым келип турат. Сиздин пикириңиз боюнча чыныгы сүйүү барбы? Мен пикирим боюнча бар, анткени мен өзүмдө бар, андыктан бар деп ишенем. Үй бүлөнү демек сиздин азыркы жаштарга, бизди көрүп жаткан мүмкүн кыз жигиттер көрүп жатса, сиздерде идеал тутуп, негизи сүйүү болуш керек экен, сүйүүдөн кийин түшүнүк болуш керек экен деген бир жакшы ой калды окшойт. Ар бир айым ар дайым сулуу. Ошентсе дагы сулуулукту жогорулатып, көбөйтүп турууну ар дайым жан дүйнөбүз менен биз каалайт экенбиз. Бүгүнкү биздин эң сулуу, эң татынакай демөөрчүбүз бул Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Мээрим Давлетова бир гана Кыргызстанда эмес, Европада, Азияда окуп келген эң алдыңкы косметологдордун бири. Бетиңизде маселе болсо, анда Мээрим Давлетовага кайрылсаңыз болот.
Бүгүн мен Алина эжекенин бир гана үнү алтын эмес, колу алтын экенин көрүп бир чет таң калдым да. Анткени неберелердин баардыгына эфирге окшош болуп келсин деп мындай токуп берген экенсиз, кийим. Ошол жөнүндө да айтып кетиңизчи, кыздар. Бул неберелерим баардыгы мындай жакшы кийинип жүргөнүн жакшы көрөм да, анан өзгөчө жүргөндөрүн. Анан баары бир окшош кийинсе экен деп бирөөнө токуп берсең, бирөөнүн үчүн мага эмес деп таарынта калбасын деп баарын бирдей жакшы көрөм. Анан бул эме Жанга, Айлинге, Алиге, Лаянга баарына 2 айлык бөбөгүнү дагы жок, аларга мурдараак токудум эле да. Эмне Нели анда төрөлө элек болчу, анан кийин совсем кичинекей болгондон кийин карасам, уже мен мындай колго илинип калган экен. Нели дагы эме болуп калбасын деп эми бир 4-5 сааттын ичинде эле ушу комбинезонду токуп бердим. Анан эми бул одеялды деле өзүм токкон деп. Ушундай балдарым жылуу, жумшак, татынакай, модный кийип жүрсө, мага аябай жагымдуу да. Ошондуктан балдарыма ушинтип жан дилим менен жакшы кийимдерди токуп берем. Азизге канча токуп берчүмүн. Клавишный саксофонду тартып, Зелияга укмуш кийимдерди токуп берчүмүн. Бизге дагы токуп берген. Да, келиниме, кызыма Алтынбек канча эмелерди, Алтынбек деп жазып жазуулар менен ушул жерде Султанга дагы Назира деп жазып ушул жерде отургандардын баардыгына. Гүл дагы өстүрөт экенсиз го. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Жок, гүлдү мактана албайм гүл жагынан өстүргөндү. Бирок дизайнерский жактан менде ошондой бар экен да. Ал анткени биздин атабыз ошондой Раматага атабыз ушундай бир жоктон бирдемелерди чыгарат эле да. Ошонун устачылыгы да бар эле. Ошолор мага өткөнбү. Анан биздин үй бүлөдө мындай Наргиза деле, Назира деле ушундай Назгүл, булар деле бир дизайнерский бирдемелер жасаганды билишет, жакшы өздөштүрүп кетишет да. Анан келиндерим деле ошондойго шыктуу экен. Кызым болсо ал тоже эмелери мындай башка мындай бир башкача эмелерди көрөт да. Андыктан биз мындай Чыгармачыл инсандар экен эң негизгиси. Чыгармачылык үйдүн ичинде деле өрчүп турат деп ойлойм. Адамдын көңүлү гүлдейт. Албетте мына ушундай ар дайым жашообузда көңүлүбүзгө суу куюп ар дайым биздин көңүлүбүздү карап жүргөн инсандар көп болсун демек сиздин инсандарыңыз жаныңызда аябай көп экен. Мен кубанычтамын. Жеке өздүк майрамды үй бүлөдө кандай майрамдайсыздар? Мисалы бир туугандарыңыздар деле, мындай балдарыңыз, кыздарыңыз менен үй бүлөлүк майрамдарды кандай майрамдайсыздар? Бизде ошо мисалы мен кайната кайын журтум, алар бирөө неберенин дагы туулган күнүн мындай жөн өткүзүп жибербейт да, майрамга айландырат да. Биз ошо салтка көнүп алганбыз. Сөзсүз түрдө туулган күндөрдү чоң майрамдай майрамдап, белектерди берүү бул салтка айлангандай болуп калган да биздин элде. Өзгөчө белек эсиңизде? Эми сиз албаган белегиңиз калбаса керек? Жок, өзгөчө белек баардыгы эле сонун, бирок бир туугандарым жанымда отурганда эмеден убакыттан ушундай учурдан пайдаланып айтып алайын. Мен туулган күнүмө үчөө жана келиним төртөөсү биригип эми басын айтпай эле коеюнбу, көп эле суммадагы интрига кылып туруп анан токтотуп коет экенсиз. Ары жагы кызык болуп атат да бизге. Кымбат баада шуба кийгизген, аябай ыраазычылыгымды ушуларга чейин билдирип, эч эме айтпай мындай жан дилим менен кийип жүрөм. Белектер көп эле болот, бирок ошол ушундай аябай эме жагымдуу белектердин бири деп айтсам болот да. Мен сиздер менен сүйлөшүп отура берип үйдө жакшы кожоекей болбойт окшойм. Чайым деле муздап калды эми. Жылуу экен, бирок сиздерге чай куйганга уруксат этиңиздер. Келиңиз. Өз колу менен куйган чайдан
Назира айымга сунайын. Анан албетте мына ушул биздин программабыздын демөөрчүсү Smart and Rich компаниясы жөнүндө дагы кененирээк маалымат айтып кетпесек болбос. Smart and Rich компаниясы табигый азыктардан жасалган чай жана кофени сиздерге сунуштайт. Эгерде албетте мына ушул кыргыз эли ар дайым чай үстүндө баарлашып сүйлөшүп отурганды жакшы көрөбүз. Smart and Rich компаниясы сиздин үй бүлөңүздөгү эң даамдуу жана эң пайдалуу чай. Чыгармачылык инсандар баары бир байкап турабыз, 4 туугандын жазган квартет дагы бар экен, төртөөңүздөр жазганчы. Анан азыр жандуу үндө микрофондорду алып бир чыгарма аткарып берсеңиздер. Hele bizge meyman gelse cayla tağdasturgun Düğün tamak şerbetmeyiz anar almacık tulgun Kırgız peli todoy biyik gölдөй terin tuttunuk Koldu barın tөгü çaçıp aya bağan dosturdum Dastar kondu gelin çaygın gülkü bolsun ır bolsun Babalardan muras kalıp gele jatat bu cosun Elge jerge bersin bakır kutlu gülgül bereke Olmayın temirata urpaktarını koldosun Lay la 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 Сиз бийлеп эле турсаңыз болмок. Көйнөк жетишпей калды да сизгечи. Мен акчам жок болгондочу сокулукка чейин созбаппыз. Азаматсыздар, биз жөн отурбай кол чаап коелу, Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоңга карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart and Rich и новой песни. Чай Smart and Rich. Полезное удовольствие. Бардык конокторго албетте терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Алина айым жолдошу менен биргеликте сиздердин жакшы сөзүңүздөрдү угуш керек эле, бирок өзү жалгыз келип калса дагы аябай кубанычтабыз. Микрофонду анда сиздин сиңдилериңизге узаталы. Жездем экөө аябай бактылуу үй бүлө деп ойлойм. Көп киши үлгү алса болот. Апчем менен жездемден. Жездем өзү да мындай шаарда өссө дагы мындай кыракы киши, аябай бүт эменин баарын билет. Апчем өзү мактап кеткидей эле ошондой эле жездебиз бар, жакшы алтындай болгон. Ушу неберелерин да аябай кучагына кызыгып, өзүн как эле балдарынан да жакшы көрөт. Ошо жездем ошондой сапаттары бар, жакшы. Жакшы. Демек, жездеңизди көбүрөөк жакшы көрөт окшойсуз өзүңүзгө караганда. Апчеңизди бир байкап кетебиз. Апчеме сөз жок эми. Апчем алтындай болгон апчеси колунан баары келет.
Назирайым. Апчем болсо биздин эң улуусу, эң сулуусу. Анан апчем менен жездеме айтып коет элем, всем назло ажырашпай до конца жашасаңар эки бар эси болуп калсын. Эң жакшы каалоо тилек болчу. Кыска нуска мындай заманбап, Самое главное ден соолук. Жездемди дагы айтып кетейин. Жездем көзү жок тамактанга эмес, апчем айтып калады, Назира жездесин аябай жакшы көрөт деп. Мен ошо гастролго чыгам деп, артист болом дегенде, мага үй бүлөм бүт каршы болгон, апчем баш болуп, бир гана ошо жездем мени колдогон. Анан гастролго анда мурду бар автобус деп койчубуз да. Ошондой автобус менен кеткенде Сосновкага чейин мен колонкалардын арасында жашынып баргам да. Анан кийин бутум уктап кеткенден уже чыга берейинчи десем, мен дагы барбы десем, апчем бир караганда жездем я разрешил деп койду. Анан менин защитам ошо чыгармачылыкта эң биринчи колун сунуп мага фундамент болгон ушу жездем болгон. Анан жездемди братан, пахан деп коем. Экөөбүз нормально мындай эркекче сүйлөшөбүз. Жезде мени көрүп атсаңыз сизге көрүп атса керек. Көрүп атат болушуңуз. Я вас люблю. Вы мой папа, братан деп коем. Жакшы, жакшы келиңиз. Анда эмесе Наргиз айым, сизден дагы каалоо тилек болсун. Мен кыска нуска эле айтып коеюн. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Баягы келиндерге үлгү эмес, жалпы кыргыз элине үлгүлүү семьялардан болгула. Ошо. Кыска жакшы. Просто Наргизанан кийин эме эфирден кийин аябай узун айтат да, бул токтотпой. Эфирден тышкары жакшы айтат турбайбы, көрсө? Эфирден кийин айтат. Азиз мырза, микрофон сизде. Албетте, чоң рахмат бардыгына, бардыгыбызга жакшылык каалап кетмекмин, бар болойлу, аман болойлу, жакшылыкты гана жүрө берели. Келинин кайненесине, кайнатасына, кайненем эмес, апам болуп калды деп атат, апасына каалоо тилек болсун. Я хочу рассказать такие мини-истории из жизни мамы и папы. Иногда бывает, папа задерживается с работы, и так получается, что у нас ужин. Мы все садимся, зовем маму, но мама всегда отказывается, говорит, нет, я буду ждать папу. Даже если папа в час-два приходит, мама ждет его, и они потом только вместе садятся кушать. И наоборот. Если мама задерживается со своей работы, со своих выступлений, папа тоже всегда ждет маму, без нее не кушает, без нее чай не пьет. Я хочу пожелать, чтобы у вас всегда была такая гармоничная, понимающая и взаимолюбящая семейная жизнь. И чтобы в нашей семье всегда царил свет, любовь и радость. Чоң рахмат. Албетте, негизи келин менен кайнененин ортосундагы мамиле кыргыз элинде өзгөчө курчко, бирок келиниңиздин сизге айткан сөздөрүн угуп алып, бир чети мага дагы ушундай кайнене туш келсе экен деп ичимен айтып койдум, Алина айым. Микрофондан да кызыңызга узаталы. Каалоо тилегим өзүм мама, папама. Не болейте, если будьте счастливы. И вы для меня пример. Я хочу быть как вы. Всегда такая яркая, светлая, нежная, очень заботливая. Папа, он мой папа. Я его очень сильно люблю. Пап, я вас люблю. И как Дженеша сказала, да, вот они для меня пример. Я хочу, чтобы моя семья была такая же, как и мамина семья. Мама заболеет, папа прям приносит, да, помните, еду приносит, как-то с утра. Помните? Тамак обкелит, то еще как в американских фильмах бывает же. И это очень приятно, я сижу, умиляюсь, иногда даже плачу. Вот. Желаю, чтобы вы всю жизнь, то есть, чтобы у вас было все хорошо, и главное, не болейте, я вас очень сильно люблю. Чоң рахмат, өзгөчө баягы сизге жан дүйнөңүздү эргиткен мүнөттөр болуп атат болуш керек, Алина айым. Нурсултан мырза, сизге сөз кезеги. Алепче, сизге кааларым узун өмүр, биринчиден ден соолук, жездем менен көп жашаңыз. Ушинтип балдарыңыздын, туугандарыңыздын жакшылыгын көрүп, жылуулугун көрүп жүрө бериңиз. Менин оюм боюнча сиз аябай акылдуу, мудрая женщина для меня. Самая нежная тетя и прекрасная тетя.
Чоң рахмат. Ыйлай турган сөздөрдү айтып атат бул жакта. Камера жокпу, көргөн жокпу, шыл макияжым агып калбаса эле болду эфирден. Какая тайна, скажи? Желание, я хочу, чтобы у Тайне было все радостно, счастливо. Я хочу, чтобы у меня было очень много здоровья и никогда не болело. Молодец, очень много здоровья, самое главное, да? Это сейчас актуально. Келиңиз анда эмесе үйүңүздүн эң эрке келини, мына сиздердин үй бүлөңүздөрдүн 5 ай болуптур. Мен ойлойм, бул учурда дагы сиздерди өзгөчө билип калды болуш керек. Каалоо тилек сизден болсун. Мам, пап, бардык бизге кылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушу эртең менен туруп чай ичкенде дагы биринчи нээрелерине, балдарына курсагын тойгузуп, мамам даже кашаны бизге жасап берет. Биздин курсагыбыз тойгузуп, анан отуруп чай ичишет да. Мындай биринчи ичип турбай, наоборот, баарына тойгузуп туруп, анан ичет аябай. Ошондой мээримиңер үчүн чоң рахмат. Ошентип биздин жаныбызда дайыма күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Бүгүн ыйлатайын дегенсиздер го, Да, келиңиз, Алтынбек мырза. Биринчиден эми мен баласы катары эле ата-энеме ар дайым ден соолук тилей каалайм. Ата-энемдер оорубаса, биз өзүбүздүн ишибизди кылып эле силердин астыңарда эле жүрө беребиз. Мен өтө сүйөм апамды, мамамды. Көп сиздин чоң мээримиңизге рахмат. Ден соолук эле каалайм мамама, папама. Жалпы кыргыз элиме тынччылык каалайм. Чоң рахмат. Мен ойлойм, бүгүнкү айтылган сөздөрдүн баардыгы бир өзгөчө күтүүсүз болду болуш керек. Анткени биз ар дайым эле жакындарыбызга, ата-энебизге, бир туугандарыбызга мен сени жакшы көрөм, сен кыйынсың, сен жакшысың деп ар дайым айта бербейт экенбиз. Көрөрманым, эгер сиз да көрүп жатсаңыз, азыр жаныңызда турган ата-энеңизге же бир туугандарыңызга мына ушул сезимдерди айтуудан уялбаңыз, танбаңыз, анткени баардык нерсе убактылуу дейт. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү программабыздын дагы соңку секундаларын мына ушул бизди шаштырып турган учуру, ошентсе дагы баардык сиздин конокторуңузга, Алина айым сизге терең ыраазычылык билдирем, анткени азыркы учурдагы адам баласынын эң чоң байлыгы бул акча дагы эмес, бул анын убактысы дейт. Баардыгыңыздар убактыңыздарды бөлүп, мына ушул жерге келип бергениңиздер бул Алина айымды жана анын үй бүлөсүн сыйлагандык деп билсек болот. Биз куттуу үйдөн куру чыкпайт дейбиз. Мына ушул жерде бүгүнкү программабыздын демөөрчүлөрүнөн даярдап койгон белектер бар. Ал белекти сизге тапшыра кетейин. Ура! Алина айым, бул сизге Smart & Rich компаниясы 2013 жылдан бери Кыргызстанда мына ушундай таза, табигый азыктардан чайларды, кофелерди тартуулап келет. Үйүңүздөрдө чай болгондо эле Smart & Rich чайын коюп, ысык кылып ичиңиз. Сиздин бир гана сулуулугуңузга, ден соолугуңузга ар дайым пайдалуу. Эми сизди көрөбүз, ар дайым жаш, сулуулугуңузду сактап, сахнада өзүңүздү жакшы алып жүрөсүз. Ошентсе дагы сизге мына ушул Smart & Rich компаниясынан мына ушундай чайлардын жана кофелердин топтомун тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Программабыздын дагы бир өзгөчө демөөрчүсү бул Мээрим Давлетованын косметологиялык борбору. Эми сиздин келбетиңизди айта турган болсок, мен кичинекей кезимдеги телевизордон көргөн Алина Жетигенова азыркы учурда дагы деле ошондой жаш, сулуу, татынакайсыз, бирок ошентсе дагы ар дайым сулуулугуңузга сулуулук кошуп туруу үчүн Мээрим Давлетованын мына ушул косметологиялык борборун сизге сунуштайбыз. Бир гана Кыргызстанда эмес, бул Азияда, Европада окуп келген мыкты адис сизге сунуштап, эми убактыңыз болгондо барып бетиңизди тазалатасызбы, сиз каалаган процедурага барып кетсеңиз болот. Кут болсун. Айымдарга мындан өткөн чоң белек жок болуш керек, Эң сонун. Рахмат. Белегиңиз кут болсун. Ушуну менен кош келиңиздер долбоору программабызды жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда Азияда Жамгырчиева болду. Аман туруңуздар, көрүшкөнчө.